Торгой. Бир торгой учуп келе жатып, эрмендин арасына топусун түшүрүп жиберип, «Эрмен, топумду алып бер» десе, анда эрмен «Топуңду алып бермек түгүл, бүрүмдү көтөрө албай араң турам» деп болбой коет. Анда торгой «Сени карап тур, эчкиге барып айтпасамбы?» деп ачуусу менен эчкини таап, «Ой эчки, тетиги жерде бүрүң көтөрө албаган эрменди барып жесең болбойбу?» дейт. Эчки «Эрменди жемек түгүл, курсагымдагы эгиз улагымды көтөрө албай жатам» деди. Анда торгой «Сени карышкырга айтып жедирбесемби?» деп карышкырга барып айтты эле. Карышкыр «Байдын эчкисин жемек түгүл, ийинимди каза албай жатамын» деди. «Сени жылкычыга барып чаптырып салбасамбы?» деп жылкычыга барып айтты эле. Жылкычы «Карышкырды чапмак түгүл, байдын жылкысын жоготуп таппай жүрөм» деп койду. Анда «Сени байга барып айтпасамбы?» деп байга келип, «Ойбай, жылкычың жылкыңды жоготуп ары бери чапкылап жүрөт. Жылкыга жакшылап көз сал десең болбойбу?» деди. Анда бай «Ой айланайын, жылкымды теске салмак түгүл, өз казымды көтөрө албай араң жатам» деди. «Сени чычканга барып айтпасамбы?» деп чычканга барып айтты эле. Чычкан «Байдын казысын тешмек түгүл, ийинимди каза албай жатам» деди. «Сени карап тур, балдарга барып айтып ийиниңе суу куйдурбасамбы?» деп балдарга барып айтса, чычкандын ийинине суу куймак түгүл, музоомду кайтара албай эмизип, чүкөмдү уттуруп, даакымды тыттырып араң жүрөм» дейт. «Ой балдар, силерди энеңерге айтып урдурбасамбы?» деп энесине барып айтса, энеси «Балдарымды сабамак түгүл, жүнүмдү сабай албай жатам» дейт. «Сени куюнга барып айтып жүнүңдү сапырып учуртпасамбы?» деп куюнга барып айтса, анын колу бош экен. Куюн коктудан уюлгуп келип, аялдардын сабап жаткан жүнүн учуруп, алар балдарын уруптур. Ошону менен балдар чычкандын ийинине суу куюп, чычкан байдын казысын тешип, бай жылкычысын сабап, жылкычы карышкырды дыркырата кууп, карышкыр эчкини жемек болуп, эчки эрменди жеп, эрмен торгойдун топусун алып берип, ошондон кийин торгой топусун башынан түшүрбөй кийип жүрөт дейт.